Эркектерге жагыныш үчүн ушинтип айтып атасың, эркектерди мактап дейсиңер. Бул эркектерге жагыныш эмес. Мен просто атамды жакшы көрөм. Мен атамдын кызымын. Анан эркектердин баары ата. Эненин ордун ата ээлей албайт. Атанын ордун эне ээлей албайт. Экөөнүн орду вообще башка. Энелерди баары бир жакшы көрөбүз. Атаны жаман көрүп калышыбыз мүмкүн. Эмнеге? Анткени атаң жини келгенде туура эмес сөз сүйлөп алса, атаныкы ок, эненики бок дейт. Кыйналган учуруңда сен атаңдай тирөөч болуп бербейт энең. Баары бир эне алсыз келет. Атаң барда сыйлап ал. Атаң өлгөндөн кийин ошондо билесиң эркектин канчалык деңгээлде ролу бар экен. Ошондой, достор.